Салам достор барыңарга. Дастин Поре достор бул видеосун коюп, ооруп калгандыгын кабарлап өттү сет тармагында. Мен кечке төшөктө жаттым, ооруп калдым. Кантсе да бирок мен баса алам. Бул нерсеге атайы Конор Макгрегор реакция кылып өттү. Сен эртерээк айыгып кетчү өзү. Дастин Поре, сен киноңду Ройд Хоусту тартып бүттүң. Эми кайрадан дагы бир жолу сени урганга таярсыңбы? Деп сөзүн калтырып өткөн Макгрегорго карата достор. Конор Макгрегор достор Дастин Пореден мурда Майкл Чендлер менен салашары тууралуу пландары бар экенин айтып өткөн достор. Качан десеңер кинону азыркы учурда тартылып, акыркы эпизоддордон соң даярданып рингге кайтары тууралуу кабарлаган. UFC кетти деген сөздөр бул официалдуу эмес Конордун. Буюрса жакын арада Майкл Чендлер менен көрө алабыз. Жыл ичинде балким. Силерге кызык болор беле достор бул саллашуу. Балким каршылашы өзгөрүп кетет. Бул азырча так эмес, ушул мушкер планда экени айтылган достор Майкл Чендлер менен. Кийинки кабар достор. 12 февраль күнү Алекс Волкановский жана Ислам Макачтын саллашуу болуп өтөт достор. Ушул нерсеге Ислам Макач менен Хабиб Нурмагомедовдун тренери Хавер Мендес бул саллашууга кандай өтөт ушул тууралуу ой пикирин айтып өткөн. Ооба, бул жерде эч кандай салмак рол ойнобойт. Күрөштө деле. Волкановский деле ринг үстүндө каршылаштарын көп басым жасайт Ислам деле. Ал биринчи ким менен саллашпасын күрөштө болобу, стойкада болсо да басымдык кыла алат. Анын тездиги, чоң тажрыйбасынын күчтүүлүгүн моюн алуу керек Алекстин. Бирок элдер көбүнчө айтышат, Исламды жөнөкөй гана күрөшчү деп. Бул нерседен адашасаңар. Ал көп нерселерди кылды. Ар бир саллашууда күрөш менен өтүп, көп тажрыйба жийди. Волкановскийге келсек, ал каршылаштары менен көп күрөш өткөрбөйт клетка ичинде. Мен Волкановскийди анчалык кемситүү эмес. Ал дагы чемпион, анын да орду бар өзүнчө. Ада дагы көп мүмкүндүк бар жеңүүгө. Утуп болгус мушкер болуп эсептелет Алекс деле, деди Хавер Мендес Алекс Волкановскийди. Достор, силерге видео жагып жатабы? Жаккан болсо видеого класс басабыз, каналга катталабыз достор. Силер менен Асылбек ТВ каналы болду. Аман калгыла, кийинки роликке чейин.